Күнөөнүн жана зулумдун кесепети. Адамдардын жасаган күнөөлөрүнүн кесепетинен жерлерде кургакчылык болуп, суулар күчөйүп, суу ташкыны болуп, түрдүү балия апаттар пайда болот. Аллах Таала мындай адамдарга жасаган күнөөлөрү үчүн ар түрдүү апаттарды жөнөтөт. Алар тообасына келип, Аллахка кайтарып экен деп. Хадиси Куддусиде айтылат. Аллах Таала айтат: "О адам баласы, өлүм силердин сырыңарды ачат. Кыямат силердин кылган ишиңерди кабарлайт. Сен бир күнөө жасасаң, күнөөнүн кичинелигине караба. Кимге күнөө кылып жатканыңа кара. Сага бир аз ырыскы келсе, анын аздыгына караба. Кимден келип жаткандыгына кара. Күнөөнү кичине деп көңүл бурбай койбогун. Кайсыл күнөө менен Аллахтын ачуусу келерин билбейсиң. Аллахтын азабы келбейт деп алданып калбагын. Менин азабым караңгы түндө басып келген кумурскадан да белгисиз болуп келип калуусу мүмкүн. О адам баласы, сен күнөө жасаарда менин азабымды ойлоп, күнөөдөн өзүңдү токтото алдыңбы? Алган аманатыңды кыянат кылбай, ээсине тапшырдыңбы? Сага жамандык кылган адамга жакшылык кылдыңбы? Сага зулум кылган адамды кечире алдыңбы? Сага сүйлөбөй, таарынып жүргөн адамга биринчиден болуп сүйлөй алдыңбы? Сага таарынып катташпай жүргөн туугандарыңа катташтыңбы? Сага кыянат кылган адамдарга адамгерчилик кылдыңбы? Алымдардан дин жөнүндө, дүйнө жөнүндө бир маселе сурадыңбы? Мен силердин түсүңөргө, улутуңарга, кийимиңерге карабаймын, балким жүрөгүңөргө, ниетиңерге караймын. Жогорудагы айтылган касиетиңерге ыраазы болом. Бул баян Шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 1-бөлүмүнөн алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Экро Медиа каналыбызга катталыңыздар.